Эгерде сиз ичиңиздеги майдан оңой бат арылууну кааласаңыз, анда сиз гликемикалык индекске дагы маани беришиңиз керек. Бул гликемикалык индекс деген эмне? Бул таза глюкоза болуп эсептелет. Кандагы канттын деңгээлин көтөрөт. Бул кант болуп эсептелет, мындайча айтканда. Ошон үчүн сиз күнүмдүк рационуңузда эгерде сиз гликемикалык индекси жогору болгон тамак аштарды рационуңуздан алып салбасаңыз, бул убакыттын өтүшү менен кандагы канттын деңгээлин көтөрөт. Ошону менен бирге эле сизди тез тамактанууну адатка айландырып, курсагыңызды бат ачырат дагы тез тамактанууну адатка айландырып аласыз. Ошону менен бирге эле сизди убакыттын өтүшү менен өнөкөт ооруларга алып келип, ашыкча салмактуулукка алып келет дагы, курсагыңыздын айланасындагы майлардын тез топтолушуна алып келет. Ошондуктан мен сиздерди гликемикалык индексти төмөн болгон азыктарды рационуңузга кошушуңуздарды сунуш этмекчимин. Гликемикалык индекси төмөн болгон азыктарга кайсылар кирет, кандай бул жөнүндө дагы кенен маалымат алууну кааласаңыз, жеке катка жазууну унутпаңыз.